эл чындыкты билсин. Дегенин себеби Анарбек Байбек 1988 жылга анын апасы Байназарова Кларамын. Менин балам жөн эле ни за что эле барып отуруп келген. Өтөп келгенден кийин эч кандай тынчтык беришкен жок ага. Кайта покушение болуп, бир жылдын ичинде 3 жолу. 3 жолу покушение. Биринде 10 бала келип сабап кетишкен. Ал Токтогулдан келип 10 бала 95-жылкы алардын булардын группа балаларынын үстүнөн бирөөсү бар да. Атын угам деп Кенияда эле. Ал Кениясы ким экенин деле билбейм. А боюнча көзүнүн алдын сындырып кетишти. Экинчи покушениясы өкүл атасы Өзбекова Аман деген бар. Ал чакырат. Баланча жерге кел, машинаң боюнча сүйлөшөбүз дейт. Сокул Заряга чакырат. А Зарядан мини футболный зал деген бар, ошо жерге келет экен. Анан кийин балам жакшы болгонду айтты. Мен аны угузбай, качан жакшы болгондон кийин бир жумадан баламды барып көргөм больницадан. Анан кийин үйгө келгенден кийин айтты: "Балам, эмне болуп атасың? Кайта сага эмне деген эме болуп атат бул? Ким эме кылып атат? Сен ушу бирөө эле эме кылып атат окшойт" десем: "Ой, жок апа, жөн эле" деди. Кийин жана койду мустагандай эле атканда мына жерде күрө тамырын кесип кеткен да. Кан атып атат деди. Келип аргасы жеринен Зарядан аткан. Ошондо өкүл атасы атып атабы? Өкүл атасы чакырат, анан айтат: "Ал бала жакшы болгондон кийин айтып атат, Айбек өзү. Аркаман бир машина аңдып келатат" дейт да. Мен ал отодон бурулуп Заря жакка келген токтогондо эле бир машина аңдып келет. "Эмне бала" деп мынтип мойнумду созуп карасам, айнектен күзгүн машинанын айнегинен көрүндү дейт. Пыс эле токтоп атат дейт да. Ал балдарды тааныбайт элекен. Анан эмне болуп атат деп, анан эмне болсо дагы машинанын айнегине мени атып койбосун деп, өлсөм дагы эл көрсүн деген эме менен машинадан түштүм дейт. Түшкөндө эле уже эчтеке карабай атышты дейт. Мен жер тырмалап, жерден таш издеп атам дейт. Таш издеп таш таппайм дейт. Бир маалда эмне кыларын билбей, баягы уже көзүмө көрүнүп атат дейт. Кан атканычы, кан атып атат кадимкидей эле дырылдапчы. Атып атканда өлгөн ушу турбай, ата энем дагы талаада калат, мен балдарым дагы талаада калат экен да деген ой менен сумкамда, сумкамдын машинанын ичинде сумкамда 80 000 акчам бар болчу дейт. Анан ойлодум дейт, мынтип машина жакты карасам, тиги балдардын бирөөсү барып машинага отурган аткан экен дейт. Барганда эле мен эмне кыларын билбей таш алып тиги болуп барганча, тиги мен барып эметип коюп ийгенде эле ал балдар качып кетишти дейт. Ошо менен кайдан жайдан салып чал электе эле өкүл атам келип калды деди да. Өкүл атам келип, анан өкүл ата айттым дейт, ошол убакта бегим басып турам дейт. Уже полиго канга толуп калган. Анан кийин айтат: "Ата, несі болса да ата энем талаада калбасын. Менин балдарым ал пока азыр тирүү, өкүл атасычы. Балдарым талаада калбасын. Мынында мен эгерде өлүп кала турган болсом, мына сумкамдын ичинде 80 000 акчам бар. Машинамды сатып, бала чакама там алып берип коюңуз" дейт. Ошо менен эс учун билбейт, эчтеке кылбайт, ушу жатып калат. Кайсы жыл болду? 19-жылы. Примерно жаз күз. Сентябрь айы экен да, сентябрда ушу сентябрь айы болчу. Больницага барып түшкөндөн кийин кайта биздерге атып кетти деген эме кылды. Мен өкүрүп акырып жеткенге аракет кылдым, бирок мени эч кандай көрсөтүшкөн жок. Ал жерде тууган уруку дейбу деп жакшы. Андан кийин ошондон кийин бир жумадан кийин 3 күндөн кийин өзүнө келди. 3 күндөн кийин бир жумадан кийин анан мен барып көрдүм. "Ой, балам, эмне болду" десем: "Апа, жөн эле тийбу" деди. "Эмне балдар экен, а балдар тааныйсыңбы" десем: "Тааныбайм" деди. Ошо менен Кудайга шүгүр эми аман калды деп сүйүнгөнүбүздөн отуруп калдык. Ошо менен 1 ай менен 15 күндөй больницага жаттык. Милицияга айрылганда эмне дейт? Кайрылган жокпу милиция? Милицияга ал бала кайрылбаптыр. Айбек өзү бүтүрөм, сүйлөшөм тийбу деп. Үчүнчү покушениясы ким тартты? Үчүнчү эле покушениясы Чапаева Токтоналиева деген машинадан, анын деле туугандарыбыз машинасы менен эми баягы өзүнө келип тийбу кылып залга барам деп кеткен экен. Анан залга кеткенден кийин залдан чыкканы аны деле бирөө бар окшойт да, анын аркасынан именно залга барганда жанагы өкүл атасынын ийниси бар болот жанында. Ал машинаны ошол айдап алган болот. Ал ошентип кетип аткан убакта тегиктен барып туруп эле, аркасынан келип эле жана эмеге барып жол чырагынын жанына барып токтогондо эле келип атып калат. Бала качат тартып көздөй менин балам. Качкандан кийин эле бул балдар ким болду экен, таанып калалы деген аркасы менен тиги баланы куйганда таппай калышат. Булар машинадан жол талашып бир белекет болуп буруп
катуу эме менен тиги баалар качып кетип калышат да, аларга кылсам барганда тал сүзүшөт булар. Тал сүзүп мотору жүрүп кетип менин балам могу жерден буту чорсунат. Ошо менен мына 3 жолу. Ошо менен эч кандай бир орган качан болуп түшүнүз? Деле ошо бир мына эмеде жүрөт, жанагы рентген снимокторуначы ар бир 2 ай сайын экен. Көрдүңүзбү? Ошо буту эми жакшы 1 жыл эмеде жатты, постельный режимде. Биз аны көрбөгөн гана көрдүк да көрдүк балам. Андан кийин ошо 2020-жылы камалып отурган кайра? Балдарбы? Жок, сиздин балаңыз. Менин балам андан мурда эле ал качан 14-жылдары болчу. Ал эми каза болгондо ошо акыркы Токтогулдун эгоисттен каза болду деген да сөздөр бар эмеспи? Ал Токтогул эгоист эмнеге киргизип? Ой, аны билбейм балам, аны мен териштире албайм. Мен жашынакай барып көрдүм. Ал боюнча болор болду, эмне болсо да ооруду, жүрөк токтоп калды. Ал боюнча биз эч экспертиза кылган жокпуз. Анан бул бала саткан балдар, аткан балдар деле боюнча деле биз иликтеген деле жокпуз. Ошо менен тынчып отуруп калдык. Экинчиси ошо өлөрүнүн алдында машина саткан. Оштук бирөө алдап кетет бул машинаны үйдөн алып отурду. 11 миңге. Анан кийин 10 күн ичинде келет, тиги бу деп аткан 10 күн ичинде келбей 1 айга созулуп кетти. Тиги бала эме кылды, бутун жанагы пластигин алдырыш керек, уже терине жабышып калат экен деди. Мен ошону менен кайта барып балама айтпайды 80 миң акча алдым, кредит, Окус деген микрокредиттен. Алып келип, колуна 50 миң берип, ой мынакей балам, мына эмне болсо да мынанча бутуң немесин алдырып ал деп. Ошо менен бутун алдыртып тиги болуп айланып жатып калды. Андан кийин үйгө келгенде жакшы болуп калды. Дайле баягы машинасынын акчасын күтүп атты, мына ана дей беришти. А боюнча эме өтүп турганда эмнеге деп билбейм, бирөөлөр чалды тиги бул деп эле бул баланы эмеге Токтогулга 2 күн издедик, 2 күндөн кийин Токтогулга алып кетиптир деп укты. Милициялар. Кайта келди, кайтана мен аркасынан темселеп бардым. Бул эмнесине кызыктыңар, айланайын. Же үстүндө үй болбосо мына 1 жылдан бери кредит эмесин төлөй элек. Ошо тамдын ээси, квартиранын ээси. Ошо жерде Чыңгыз деген бала эметет. Ошого мына мен 1 жыл болду. Уже 2-жылга кетип атат карыз болгонума. Анан кийин бул же квартиранын акчасын төлөй албаса, мына кайта покушение болбаса, өлүп эле тирилип атат, бул чындай келген. Анан мунун эмнесине кызыктыңар деп айттым. Айтсам болсо, эже болду эми чыгат тийбу деди. А машинасына берки бала кетти, барып алып келейин машинаны деп барса, аны залогко коюп коюптур, алып кеткен эме. Ломбардка. Айнура деген аял экен. Боюнча анан кийин барып, балам 10 күн жүрдү, 1 жума жүрүп калды. Анан апа ал ломбард экен. Анан ал ломбардка мынча акчага 6 миңге коюптур, анан эмеси өсүп кеттир. Да 3,5 миң которуш керек экен деди. 3,5 миңгө бир паспортко которгон. Ал паспортун алышты, эми машина колго тийгенде менин балам өлүп калды. Ошо менен биз отуруп калдык постогон бойдо. Мына ошо 1 жыл, 11 ай болуп атат, же машинадан жок, же башкадан жок, ошо менен отурабыз. Машина боюнча арыз жаздыңарбы беле, кайсы? Жаздык. КСМГ эме ГКБга жазгам. Жазып, ал боюнча тергеп ГКМБ. Ал боюнча 5 айбы, 4 ай дегенде бүтүп, кече жакында 1 май сотуна которду эле. Айтем Бекишова Махват деген карады, эч кандай бири-бирибизди сураган деле жок, эчтеке келди, көрдү. Тиги баланы көрсөткөндө не болду? Сузак. Жалал Абад областына караштуу Сузак районунда болгон экен, ошо жактан тергелет деп койду. Ошо менен машина алган болду. Кармалган, камалып отурат азыр. Ал боюнча бүт факты бар. Берки балага баланча күнү апарам, тикүнчө күнү барам. Биз 2 ай, 3 ай күттүк ал машинаны. Мейли алып келер депчи. Биякта жүрөм, тиякта жүрүп, бүт тергелип, бүт документальный баардык нерсе. Бербей атат. Акчамда да жок, машинадан жок. Же соттор деле, прокурор деле караган жок. Ошо боюнча ыйлактап отурсам, мен сокулук боюнча эч кандай эме деле жок болчу. Жана Талайбек уулу Ильяс атышы боюнча. Немеден футбольный площадьтын жанынан атышы боюнча. Жаныбек уулу Насырбек деген. Ал боюнча анан кийин чалып калышты, ушундай. Айбек. Бул 1 ай болоюн деп калды. Ошонун ичинде ошолор мен тиги жактан босто ыйлактап келип отурсам, чалып калгандан анан ыйладым ал балага. Эме деген Бакыт деген судьянын эмеси болом деди, замы. Сиз Айбектин апасы болосуз, ооба. Эмне болду десем, ушу Айбекти адеп аткан балдар боюнча алар камакта эле. Ошо боюнча соту болот деди. Мен Токтогулда болчумун, качан болот десем, баланча күнү болот деди, келиңиз деди.
а мейли барайын ошо кызыкчылык үчүн эмне үчүн атты экен деп барсам 12-де баштала турган эме каралбай ана 3-ке жакын анда да онлайн кылышты. Онлайндын Таалайбек уулу Ильяс деп анын ордуна фамилиясы окшош экен деп башка бир баланы чыгарып коюшуп анан 2 адвокат бар экен, ага кайрылсам сиз угуучу катары отурасыз, оригинал эмени кара кагазды алып келбепсиңер деди. Мен көчүрмөсүн алып бараптырмын. Мейли де унчукпай отурдум, ушул эле документим көтөрүлүп жанымда болчу. Унчукпай карап отурдум, анан кийин да жакшы судья сурайт экен. Таалайбек уулу Ильясыңбы? Ооба. Канча жылы төрөлгөнсүң, кайсы жакта жашайсың, туруктуу жашаган жериң айт деп адрес десе, баа билбейт да ордуна башка, мен аны тааныбайм деле да балдарды. Андан кийин эле туруп калды башын жерге салган боюнча. Эмнеге андай деп калса эле судья тиги бул алмашылып калыптыр деп. Эмнеге алмашат? Биз бир жумадан бери силерге эме берип атабыз го деди. Кайта бери жанындагы Насырбек айтты. Ильяс чыкпайсыңбы, сени күтүп атат деп. Бул деген сүйлөшүлгөн эле окат да. Чынбы болам? Сүйлөшүлгөн окат. Тибу десем, мен тип балдарга суроом бар десем, прокурор башын жерге салып сураңыз дегенде болду. Мен сурадым, эмнеге аттыңар эле? Айбекте эмне аласыңар бар эле десем, эмне биз тааныбайбыз да аны тибу деп ала балдар ошентип камераны сразу өчүрүп коюшту. Мен ыйлап уступ, мына отуруп калдым. Мен көргөн күн эмне болуп атат? Өлгөндүн үстүнө көнгөн, мен өлгөн балаңар өлдү. Ана мына аткан балдар мына деп мени анда чакырыптыңар эме 1 жылдан бери. Анда чакырбай эле койбойт белеңер буларды десем, Насырбек уулу эмне? Жаныбек уулу Насырбекти үй камагына чыгарасыз деп атыптыр. Ана мен айттым, эмнеге чыгарасыңар деп. Мен ал боюнча прокуроруна да айттым, басыңызды судьяга кирели. Бул боюнча мен сурайм. Президент Садыр Жапаровдун Жалал Абад облусуна иш сапары жыйынтыкталды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 18-19 декабрда 2 күндүк иш сапары менен Жалал Абад облусунда болду. Иш сапарынын алкагында мамлекет башчысы Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук комитетинин Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын жаңы имаратынын ачылышына катышты. Башкармалыктын жаңы имараты заманбап Насырбек уулу эмеле, Насырбек иси бияка чыгарып койгон, ал токтогуда жүрөт деп. Эмгек шарттары учурдун талаптарына бизде кандай мен азыр көргөн күндү көрчүмүн. Башчысы Кыргыз-Нефтегаз ким мага жүгүндү берип койсо, тамагын жеп эки балдар менен бирөөнүн үйүндө турабыз азыр. Аталган ишкана мен ошого да кайыл болгом, мейли не болсо дагы деп. Ал бала эч кандай мектеген эчтеки деле болгон эмес. Жөн эле соттордун сүйлөшүүсү эле. Ал бала аялын апасына берген компания ачык акционердик компаниясына 100% ээлик ошондой болгон. Ал боюнча деле жалаатын апарды, ошону арды тиягына берди. Мен башымдан андай өтпөгөн. Таза кирешеси ал бала сотуна деле берип бердим, адвокатына канча деген адвокаттарды жалдап бердим бала. Ошону мен сызып отуруп калдым. Сапарынын экинчи Азыр күнүндө биздин көргөн күнүбүз эми жок дегенде мейли. Өлөр балам өлдү. Акыр ошентип милициялардын колунан өлө турган эмес экен. Ошондой тагдыр жазылып калды, өлсө. Мейли аркасынан калган машинаны өндүрүп болду деп ташийка арыз жазган. Ал боюнча каралып туруп эле кайта ошо сузакка деп айдайды. Кечээ Городской сотунан каралмаган. Аделе каралбай эле сузакка деп эле Первомайдын эмеси ошо чыккан өкүмү ошо боюнча калсын деп койду. Оорукананын жамааты азыр сокулук немесине салса, менен баарлашты. ал өзүңөрдүн ишиңер да мен билбейм. Эртең сот болот деп. Мен эмнеге барайын дедим, тиги чыгарып койгон балаларга эртең менен барайын, анан көрөбүз дедим. Аркылуу өтүүчү баладан калган эки баласы бар. жүрүшү менен таанышты. Мамлекет башчысы транспорт жана коммуникациялар министрлигине өлүп калды деген түшүнбөйт жолун куруу долбоорунун чоң атасынын күнү кыздырында давление кылат. Ата Айбек атамын сагындым деп буркурап аткарылышын көзөмөлдөөнү тапшырды. Ал Сузак районунун тургундары менен жолугушуп, анда жергиликтүү тургундар районду таза суу менен камсыз кылуу, жолдорду жана мектептерди куруу боюнча бир катар көйгөйлөрүн Президент Садыр Жапаров бүгүн 19 декабрда өз айтты, апа мен жаным деди, ушунчалык Кудай таалам сүйгөн бала экен. Бир эмес 3 өлүп өлүмдөн калып отурам, биринде 10 бала тыйылып келди. Анда эле айтышпайт, кийин көзү көрүп аткан эмне болду десем, уруп алдым деп эле койгон. Кийин угуп атпайм, азыр мына жакпен чогултканды угуп атам, аны көзүмдүн алдына жерин сындырып кетишкен экен. Сөөгү сынган экен. Анан ошо аткан балдарды
өлүмгө андай болсо тим эле менин баламды өмүр бою камай иймек экен, андай жанагындай болуп канаты бекип атсачы.